Ататүрк паркында 9-класстын окуучусу зордукталды. Бишкектеги Ататүрк сейил багында 22-июлдан 23-июлга караган түнү 9-класстын окуучусу зордукталды деген маалымат жейди тарады. Белгисиз адам 2009-жылы туулган СГны зордуктаган. Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жабырлануучунун апасы арыз менен кайрылган. Иликтөө иштерин жүрүшүндө кылмышка шектүү катары 1999-жылы туулган МА убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жабырлануучуга бардык керектүү экспертизалар дайындалды. Учурда тергөө иштери уланууда. Маалымат булагы Кактус Медиа. Жарандар айыптарын төлөбөй жүргөн жол тандабаска чара көрүүгө жардам беришти. ЖКГБнын маалымат кызматына Караколдо терезелерин мыйзамсыз караңгылатып, 39 000 сом айыгын төлөбөй жүргөн Lexus GX 470 үлгүсүндө унаага чара көрүүнү өтүнүп видео жөнөтүшкөн. Ысык-Көл облусунун жол тескөөчүлөрү айдоочуну таап 20 000 сом айып салып, унаасын айып короого токтотушкан. Эреже бузган айдоочулардын видеосун 0777 102 102 WhatsApp номерине жөнөтүүгө болот. Маалымат булагы Спутник KG. Көптөгөн мекемештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгардан, чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашта кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер 8925 269 36 67 8901 715 39 42. Дастан мырза жооп берет. Күнөтүнү чала бериңиздер. Кеминде чиркөөнүн жана үйлөрдүн терезелеринин айнектерин сындырган бейбаш адам аныкталып кармалды. 24-июль күнү Кемин райондук ички иштер бөлүмүнө Кемин шаарынын тургуну 1963-жылы туулган ПЛ аттуу жаран Кемин шаарынын Панфилов көчөсүндө жайгашкан чиркөөнүн терезелерин сындырып качып кеткен белгисиз адамдарга карата чара көрүү жөнүндө арыз менен кайрылган. Бул факты Кемин РИИБке катталып, Кылмыш жаза кодексинин 280-беренесинде каралган кылмыштардын белгилери боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Мындан тышкары ушул сыяктуу арыздар менен дагы 3 тургун кайрылып, алардын арыздары райондук ИИБде катталып, кылмыш иши козголгон. Ыкчам тергөө иштерин жүргүзүү учурунда милиция кызматкерлери тарабынан шектүүнүн ким экендиги аныкталып, ал 1977-жылы туулган Иры аттуу жаран болуп